жеке тажрыйба деп айтса болот да. 2 жыл тынбай китеп окугам мен. 2 жыл мындай бош убакыт болуп бир мындай болуп калат го, жумуш иштеп анан токтоп калган. Ошо тынбай 2 жыл китеп окудум, анан кийин 2 жыл китеп мындай окуган деле жокмун. Телефонум колумда болбол да. Ошол убактагы айырманы айта турган болсо асман менен жердей да. Биринчиден адамдын мындай аракети жоголот экен, эми жашоосу бузулат экен, кечинде кеч жатат, уйкусу келбей телефон шукулап, эртемен кеч турат, эртемен кеч турган балам эч нерсеге көңүлү жок, башка бирөөдөн сөз угат, эрте турбайсың, буну кылбайсың деп отуруп, ошентип отуруп көптөгөн нерселердин артка калып калат экен да. Ошон үчүн китеп окууга баарыңыздарды чакырам. Анан конкурстардан улам-улам баягы иш жолун көргүзөт дегендей, азыр Азамат мырза айтып калды, ушундай бир бетке бир сом деген жаңы долбоор башталган. Буну кененирээк айта турган болсок, токчулук заман келди да азыр бизгечи. Учурда Талас болобу, Бишкек болобу, ушу Бакаят ичин болобу, бир 200 метр сайын ар кандай тамактануучу жайлар болуп кетти да. Анан буну менен айткым келип аткан нерсе биз ашказан деңгээлинен өйдө көтөрүлсөк деп айткым келип атат. Ошо акыл эзибизди машыктырып, акыл эзибизге салым кошсок, аракет кылсак бир жакшы өнүгүүлөр болот го деп ойлойм. Анткени адамдын өнүгүүсү, анын алдыга жылуусу акылында да, башка нерсе жан жаныбарлардан айырмаланып. Анан китепкананы билесиздер, бул жерде китептин ар кандай түрлөрү бар, китеп жетиштүү, бирок окурман аз болот да. Анан спорт залдар бар экен, футбол ойной турган аятчылар, көкбөрүнүн ар кандай заманбап нерселер курулуп атат. Анан окуучуларды, жаштарды 6 класстан 10 класска чейин айрыкча эркек балдарды биз ушул жерге чакырып, биз аларга акча берип окуткан долбоор башталды да. Ошо долбоордун аты бир бетке бир сом. Окуучу жумасына 2 жолу келет библиотекага. Анан ушул жерде атайын тандалган китептер коюлуп баштайт, мына бүгүндөн баштап келип туруп, ошол китепти окуйт. Биз убакыт беребиз, бир 2 сааттай убакыт арасында чайларына чейин уюштуруп беребиз. Келип болгон окуйт, кыргыз тилинде китептерди. Ал жерден өзүнүн сабагын алат, азыркыдай кыстарды көрсөтпөйт, силерге кыскача өзүнүн түшүнүгүн айтып берет. Анан кийин мисалы 50 бет окуза, биз аларга 50 сом беребиз да. Жарымын ошо накталай ошол күнү алып кетет, жарым болсо өзүнүн карточкасына топтой берет, айына бир жолу айлык катары берип турабыз да. Эмне үчүн эркек балдар деген суроолор болуп атса, биз 3 жылдан бери анализ кылып көрө турган болсок, окуу, билимге кызыгуу, китеп окуу деген эркек балдардын арасында жок берсе деп айтса болот да. Биз ушул 3 жолу, 4-нчү жолу конкурс өткөрдүк. Ошонун арасынан 1000ге жакын окуучу катышты. 15% эле эркек окуучулар болду да. Бул деген аз. Анан өзүңүздөр билесиздер, эркек
эркектердин негизи жоопкерчилиги жашоодо чоң болот да. Көп нерсени эркектер жасайт да. Анан ошон үчүн сиздердин эркек окуучулар болсо, тууганыңыздар болсо, ушул жерге үгүттөп айтсаңыздар, эгер алысыраак болуп атса, биз менен байланышсын, биз жолдорун таап беребиз. Бияка келип окуп албайм десе, ушул жерден биргиктеп алып, ошону бир убакытка бөлүп беребиз. Ушунча убакытта окуп келсең болот депчи. Ошо барыңыздарга мындан ары китеп окуп, күнүмдүк адатка айландырсаңыздар деген жакшы ниет тилектешим. Ошо менен уюштуруп атасыздар. Негизи ар бир китеп окусаңар пайдалуу да. Керексиз маалымат жок да. Китепте баардыгы керектүү. Анан бүгүн ошол биздин конкурска спонсору болуп келип тапшырып сиздерге стимул берип аткан Тилек мырзага да терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин да балдарыңыздар өркүндөп өсүп, окуган жаштардан болсун. Көңүл буруп келип катышып окуганыңыздар үчүн сиздерге да чоң рахмат. Мындан ары да ушундай конкурстар болуп турат, келип катышып туруңуздар. Болду, бар.